Сулуу көрүнөм бүгүнкү күндө пластикалык операцияга кайрылгандардын саны күндө өсүүдө. Ал эми анын тарыхына келе турган болсок, алгач Индияда жана Египетте 17-18 кылымдарда пайда болгон. Мына ошонун себеби бул күйүп калган денелерди же болбосо кемтик мүчөлөрдү калыбына келтирүү болсо, ал эми акыркы учурларда өзүнүн сулуулугу үчүн басым жазуу. Тагыраак айтканда косметологиялык жактан адамдар сулуу көрүнүш үчүн бул нерсени жогорку деңгээлге жеткиришти. Чындыгында мунун тарыхына токтоло турган болсок, дүйнөлүк деңгээлде алып караганда статистика боюнча Түштүк Кореяда мыкты өнүккөн экен. Анын 5 адам болсо, анын бири сөзсүз түрдө бул пластикалык хирургиянын столуна жатары аныкталган. Ал эми Азия өлкөлөрүндө суурма койдуруу популярдуу болсо, Бразилияда жамбашты кичирейтүү, ал эми АКШда болсо көкүрөк бездерин чоңойтуу болуп саналат экен. Деги эле Кыргызстанда бул пластикалык операциянын деңгээли кандай? Мунун оң жана терс жактары барбы? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду катары менен студиябызга чакырып алалы. Ал үчүн менин дагы келбетимде өзүмө жакпаган мүчөлөрүм бар. Аларды калыбына келтирсем деген ой пикир менен келген Мээрим Мамарасулованы, ошондой эле маданият чөйрөсүндө жүргөн жана өзүнүн көзүн өзгөрткөн ырчы Азурду дагы студиябызга чакыралы. Бүгүн биздин студиябызга кош келипсиздер. Ал эми сиздер менен жакшы эфир курганга аракет кылалы. Бүгүн биз баягы айымдардын сулуулукка басым жазуусу, ошонун ичине баягы пластикалык операция жөнүндө сөз кылабыз. Коомчулукта болобу бир кеп калып калган го, бул сулуулук дүйнөнү сактайт депчи. Мына ушул суроодон баштагым келип турат сизге берейин деп. Сулуулук дүйнөнү канчалык деңгээлде сактайт жана кандай сулуулук менен деген. Абдан жакшы суроо экен. Бардык эле нерсенин сулуусу жакшы бул. Көзгө жакшы көрүнөт, сүйкүмдүү көрүнөт. Бирок сулуулукту деле бир жогорку деңгээлде күчкө ээ десем азыр жаңылышам. Анткени 21-кылым бардыгы өзгөрдү. Көп нерсени даже кээ бир сөздөрдүн деле мааниге деле ээ болбой калды десем болот. Ошон үчүн баягы мурун баягы адамдар тазалыкты, чыныгы сулуулукту баалашкан да. Азыр болсо жасалма сулуулук болуп, адамдар билбей калды да, баягы бир карын майды бир кумалак чиритет деген сыяктуу. Баягы макияж пайда болду, мындай башка бир жасалма жол менен адамдын жүзүн өзгөрткөн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Ошон үчүн адамдар деле чыныгы сулуулук жок деп эсептешет көбүнчөсү. Ошон үчүн баягы баркы дагы кетти десем жаңылышпайт болушум. Азыркы учурда жасалма жол менен кыздардын баары сулуу дебейсизби? Ооба. Буга чейинки баягы сизди ачык эле билебиз, көзүңүздү жазып аткансыз, пластикалык хирургиянын жолу менен. Анан ушундан улам сизге суроо заткым келип атат. Бул сулуулукка кадам таштооңузга баягы эл алдына чыккандык түрткү болдубу же кандайдыр бир деңгээлде көзүңүз башкача, өзүңүзгө жакпагандык же кандайдыр бир кемтиги же бир нерсеси бар беле? Жок, андай эмес. Мен деле баягы кандай десем, өзүм мындай эр жүрөк кызмын десем да жаңылышпайм. Бир нерсени чечүүдө көпкө ойлонбойм. Ар бир нерсени жөнөкөйлөткөнгө аракет кылам. Жашоодо проблема болобу, бардык нерсени. Мындай өтө деле оор, мындай жогорку деңгээлде ойлонбойм да ал нерселерди. Ошон үчүн баягы биз продюсер менен иштешип баштаганда алар кыргыздар эмес, индустар болчу. Анан биздики баягы коммерциялык жол болгондуктан шоу-бизнеске бул жерде сырткы келбет дагы айырмаланыш керек болчу да. Ошон үчүн ушундай европейский бир стиль түзөлүү деп ошондой кылып, анан баягы көз по-любому биз азиатка болгондуктан көздүн кесилиши европейкаларга окшош эмеспиз да. Ошондуктан эле келген, атак өзүмдү жакшы көрүп эле. Демек баягы маданият чөйрөсүнө кадам таштоо бул сиздин келбетиңизди өзгөртүүгө түрткү берди. Ооба. Андан башка жерлерин жасаткан жоксузбу? Жок. Кол чабалар болсун. Келиңиз Мээрим. Мүмкүн болсо. Мээримге да суроо жатабыз. Мына жакында эле мен дагы өзүмдүн келбетимди өзгөрткөнгө кадам таштайм деген ой пикирде экенсиз. Келбетиңиздин кайсы жерлерине кадам таштаган турасыз? Жана эмнеси менен? Эмне жакпай атабы, эмнеси? Саламатсызбы биринчиден? Мен өзүмдүн мындай өзүм келбетим мындай жагат, бирок өзүм мындай мурдум менен өзүмө жакпайт да, мындайча айткандачы. Ошону кичирейтүү эметип, өзүм ошо сулуу болуп өзүм карап жүргүм келет. Капталдан караңызчы.
Кичиге эле мурдуңуз бар экен, эмнесин кичирткен атасыз? Мындай караганда мындайынан чоң болуп атпайбы ошонусун. Бул жак капталдары чоң болуп атат, Ооба, ошого. Дагы? Анан ошо оозунда бир аз чоңойт деген максат бар. Бул эми азыр бардык эле кыздар. Оозуңдун каягын, биягынбы же биягынбы? Мындайынан бир аз чоңураак кылып. Өзүмдүн оюм боюнчачы. Бирок негизи калган неме мен өзүмө жагат, ошо экөө эле да. Ушул экөөнү эле. Мындай идеяны ким берди сизге? Же эмне бирөөнү бир таанымал бирөөнү көрүп туурап атасызбы же ким берди? Жок. Мен азыр могу социалдык сеттер бар. Ошолордон көрүп эле анан мындай салыштырып өзүмө ошондой ой келди да, ошо салыштыргандан кийинчи. Жарашпай калат, кийин жакпай калат деп корккон жоксузбу? Жок, корккон жокмун. Үйдөгүлөр менен кеңештиңизби? Үйдөгүлөр менен кеңешкем. Алар дагы көрөбүз деп айтышты, чоңой бер депчи. Ооба, анан азырынча да билбейм. Канча жаштасыз? Азыр 16. 16. 16 жаш, 18 жашка чейин сизге уруксат жок. Балким 2 жашка чейин дагы ойлонуп калышыңыз мүмкүн. Болушу мүмкүн. Анан мындай консультация алып, врачтарга барып кеңеш сурап көргөнсүзбү? Жок, барып көргөн эмесмин, бирок алдыда оюм бар, ошо биринчиден барып врачтар менен кеңешип, анан ошого жараша жумуш кылайын деп ойлоп жатам да. Пластикалык хирургия боюнча маалымат алыш үчүн коомчулугубуздагы айрым бир хирургтардан барып маалымат алып сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторубузду студиябызга чакырып маекке аралаштырабыз. Сулуулук үчүн денесине бычак тийгизип, айрымдары тубаса кемтик жерлерин оңдосо, кээ бири соо турган келбетин өзүнө жагарлык кылып жасаткандар дагы жок эмес. Бул медицинанын пластикалык операциянын жардамы менен ишке ашат. Алгач пластикалык операциянын канча түрү бар деген суроого хирургдан жооп алдык. Пластикалык хирургия негизи эки направление бар. Реконструкциялык хирургия, анан эстетическая хирургия. Эстетикалык операциялар 10 эле операция бар, 10 түрлөрү. Реконструкциялык операция безграничный. Учурда өзгөчө жаштар арасында жасалма сулуулукка басым жасоо жөнөкөй гана көрүнүшкө айланып бара жаткандай. Андыктан Бактыбек мырза адамдардын көп оңдоткон келбеттерин айтып өттү. Көзүнө сурмай мурдуна жасап, азыр камки биша деп коет, аларды алдырат. Кубасын жасатат, май койдурат. Кулагын жасатат, дилден кулак болсо. Ошол бир эле кардарга бир нече жасайсыз. Ооба. Башкача адам алып калса керек, Башкача болбосо да кардинально өзгөрөт. Одновременно көзүнө сурма салып, анан мурдуна имплант койсо өзгөрөт жакшы. Пластикалык операция менен кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүп жаткандарын хирургдар билдиришти. Алардын айтымына күнүнө жок дегенде 2-3төн кем эмес операция жасалат. Көбүнчө бизден блефаропластика, сурма жасаткан операция. 2-3 операцияны жасайт. Чоң операциялар эмчең чоңойткон, где-то жумада 1-2 операция болот. Абдоминопластика ичте ичин жасаган, где-то 1-2 операция болот. Фейслифтинг бетти тарткан тоже. Где-то жумада 1-2 операция болот. А көбүнчө это блефаропластика. Адам дене мүчөлөрүн өзгөртөөрдөн биринчи 7 өлчөп 1 кесүү керек. Себеби мындай кадамга бараардан мурун сөзсүз түрдө врачтын кеңешинен өтүүсү шарт жана андан кийинки абалын эске алуу маанилүү. Келген кардарлар эмне күтүп атканын билиш керек да. Азыр эми баягы маалыматты оңой эле интернеттен тапса болот. YouTube деген бар. Эмне операция болуп атат, кандай операция болуп атат, кийин эмне болот, до операция. Бирок алданбаш керек да. Жазап коюп эле сразу эртеси күнү суйкайып сулуу болуп калам деген болбош керек. Аны шит операциядан кийин. Шиктер таркагыча убакыт талап кылат. Ар бир операциянын өзүнүн мындай бир убактысы болот да. Ошону күтө билиш керек, анан сабырдуу болуш керек. Анан эртеси күнү мисалы үчүн жасагандан кийин көзүң шишип калса эле чачын жулуп жатып калбаш керек. Мени изуродовать этип коюп Ошол деп. туура эмес жасалып алган операцияларга сиздер кандай жоопкерчилик? Туура эмес, аны эксперттер гана биле алат. Пациент өзү айта албайт. Ошон үчүн кишинин ошол баягы операциядан кийин анткени себеби көзүнүн тегереги, беттин тегереги аябай эме болот, ишикке жакын болот. Анан ошол таркагыч жакта күтүп сабырдуураак болуш керек.
Эгерде бейтаптын башка ден соолугуна залакасы тийип калса, ким жооп берет деген суроого жооп алдык. Ну, хирурги будут нести. Кто делал операцию, тот и несет ответственность, соответственно. Ал эми дарыгерлер пластикалык операцияны бардык эле кайрылган адамдарга жасай бербейт, себеби ага жол бербей турган мурдагы оорулары болушу мүмкүн. Дагы мындай оорлар болсо, сахарный диабет деп коет. Тяжелый степендер. Коррекцияга не подлежит, аларга жасаганга болбойт. Анан жүрөгү жагынан ооруган болсо, аябай запущенный, экинчи, үчүнчү стадия, серийный стадиялар болсо, эгер ошол операция жасатам деген убакта, мисалы башка хронический оорулары, обострение болуп турган убактарда болбойт. Өйрөк жагынан обострение болсо, табарсан обострение болгон учурларды жасаганга болбойт. Сулуулук үчүн жасалган операцияга көбүнчө эл алдында жүргөн таанымалдар көп кайрылышат эмеспи, бирок алардын көпчүлүгү жашыруун жасатышат. Мындай инсандардын аты жөнүн врачтар дагы ачыкка чыгара албайт. Келишим бар, бирок деген биздин медицинада закон болот, не вписанный закон. Любой информацияны биз айта албайбыз. Этика деген болот, врачебная тайна деген болот, ошон үчүн биз айта албайбыз. Эгерде такшалган тажрыйбалуу врач болсо, дене мүчөсүн өзгөрткөн инсанды бир карап туруп биле аласызбы деген суроону Эдил мырзага узаттык. Сурма көрүнөт, жасаткан көрүнөт, эмчектер ар кандай болот. Нос тоже не видно. Ну, глаза только. Можно глаза увидеть, да. Кыргызстанга салыштырмалуу башка өлкөлөрдө пластикалык операция мыкты өнүккөн деп айтылганы менен Кыргыздын хирургтарына дагы чет өлкөдөн келип жасаткандар жок эмес. Эң биринчи көбү Казакстандан келишет. Анан Россиядан келет, биздин баягы мурдагы граждандар. Казакстандын областтарынан келет. Анан биздин мурдагы граждандар жана Европага кетип калган, Германияга келген болсо, же кетип калган болсо ошолор келишет. Өткөндө Арабиядан келди, бирок Германияда жашайт экен, арабтар келди. Мына ушундай сюжеттен кийин конокторубузду дагы студиябызга чакыралы. Ал үчүн Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Эстебес Ажыкуловду, ошондой эле косметолог Мерим Давлетова бүгүн биздин студиябызда. Деги эле биздин коомчулукта ушул пластикалык хирургиянын деңгээли кандай? Кайрылгандар күндөн күнгө өсүп атабы жана эгерде көп болсо кайрылгандар көбүнчө келбетинин кайсы мүчөсүнө жазатууга өтө ашыгып атышат, айымдар өзгөчө. Мага операциядан кийин же операцияга чейин даярдалып аткандар келет да. Көбүнчөсү болсо көзүн жасатып атышат. Көздү Кыргызстанда эми жакшы эле жасап калды деп айта алам. Мурундукун болсо, мурундуктун сөөгүн жана горбинкасын алгандар, бирок хрящты, мурдун учун тийгендер абдан эле мындай оор да. Анткени хрящ деген өзүнүн ордуна кайра келбей, жана Майкл Джексон же ушинтип күлүп атышат го, ошо кайра түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан горбинкасын алып койгон оңой эле, учуна тийбей эле коюш керек да, мурдунун учуна. Андан тышкары жанакы мага даярлангандар, эжелерибиз, улгайып калган эжелер пластический операциянын астында биоревитализация деген процедура бар. Терини кичине гиалуронка менен коюп, увлажнять этип койсо, операциядан кийин жана шовтору батыраак өз калыбына келип, бат эле жумушуна чыгып кеткенге жардам берет да. Көзүнө жазаткан бул жөнөкөй гана көрүнүш болуп калыптыр. Андан сырткары мисалы көкүрөгүн жазаткандар да көбөйүп атыптыр. Ошондой эле жан баштарын деп эле ачык эле айтайын, чоң айткандар көп эле болуп атыптыр да. Мына ушундан улам көкүрөгүн жазаткан айымдарга бала эмизүүгө зыяны тийбейби? Зыяны тийбейт эч кандай, анткени көкүрөктүн ичине жасалбайт, ал мышцанын астына жасалат да. Молочный железа мышцанын астында турат, ал болсо имплант мышцанын артында турат. Сүт келгенде биринчи убактында кичине ооруйт экен, андан кийин анча деле оорубайт да. Бирок биринчи ким эмчек эмизе элек болсо, ага мен сунуштабайт элем. Бир-эки баланы төрөгөндөн кийин кылса болот да, ага чейин кылганга деле кылдырбай эле койсо деп ойлойм да. Менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча. Бул жердеги терилерин алдыртышат экен. Эми улгайып калган адам үчүн бул зыян эмеспи?
до операция лабораторный исследованиялар өтөт да, жүрөгү чыдайбы, башка кандайдыр органдарда. Эгер жараса, ошо операцияга алынат. Анткени бул оор эле. Операция бүткөндөн кийин деле кенеде жериң тилинсе кандай мындай ооруйт. Бул беттин баары тең кесилет да. Эми кесилгенде дагы алардын ар кандай түрлөрү болот. Путтар болот да, ошо рекеге карата кылынат. Кээ бирөөнүкүнө малотравматичный операция болот да, азыраак эле кылып, кээ бирөөнүкүнө көбүрөөк кылган. Мына ушундай жасалма сулуулук Кыргызстанда дагы кем калышпай өсүп бараткан маал деп атабыз. Шариятта кандай? Жаратылышты өзгөртүүгө Кудай Таала Куранда өтө катуу тыюу салган. Ниса сүрөсүнүн 119 аятта бул өтө катуу белгиленген, ачык арам деп айтылган. Ошол себептен бул кирпик чаптоо, көздү операция кылуу, мурунду чоңойтуу, ачык айтканда эмчегин операция кылуу, жан башын чоңойтуу бүт бардыгы арам. Өтө катуу арам. Болот эгерде авария болуп кетсе, күйүп калса, андай эле жок, кичине мажбур, андай эле жок. Анан зыяны жок деп анча-мынча врачтарыбыз айтып атпайбы? Зыян өтө чоң, өтө чоң. Телевизордон чоң дүйнөгө атагы чыккан ырчылар ушу сулуу болом деп 28-30 жолу операция болуп айгалбай атышат да. Кудай Таала Ар-Рахман, мээримдүү, Ар-Рахим, боорукер. Бирок Кудай Таала кахар, каары бар. Зыңтиком өч алат, эсептешет. Сен көзүңдү сулуу кылам деп башка жагына айрылып калышың мүмкүн да. Айкысы рак ооруларга чалдыгышың мүмкүн. Ошондуктан Алла Таала өзү Куранда айтат: Астагфирулла, лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Мен адамды эң бир сулуу кылып, эң бир жакшы кылып жараттым деген да. Бул өзү валакат каррана бани адама, мен адам баласын урматтадым, сыйладым деп айткан да. Өзү ошо турган турпатыбыз сулуу. Ушуга шүгүр деш керек. Чөйрөдө болуп калат да кээ бирлер баягы туура эмес сын пикирлер айтылып калат. Сенин бул жериң мындай экен, тиги жериң тиңдей экен деген сын пикирлер айтылып калса, ал адамга катуу тийиши мүмкүн да. Ошол учурда жазаса болобу? Болбойт. Ал ошол ким айтса, же болбосо айткандарга таасирленсе, ал Кудайга таарынганда, бүт ааламды жараткан Алла Тааладан да акылдуумун, мен Алладан да кыйынмын деген бул капырлык сөз да. Врачтар ден соолугуна зыян келбей турган кылып жасасачы. Андай мүмкүн эмес. Эч качан мүмкүн эмес. Кандай илим техника врач өнүгүп кетсин, андай мүмкүн эмес. Ушул сиз көзүңүздү жазаткандан кийин, же болбосо мына келбетти өзгөрткөндөн кийин, ооба сулуулук керек ар бир айымга, бирок жашооңузда өзгөрүү болдубу? Кандай нукка өзгөрдү? Жакшы ой пикирлер айтылдыбы же мурдагы эле келбетиң жакшы болчу деген ой пикирлер айтылдыбы? Ата энеме, анан туугандарыма албетте мурдагы келбетиң деп айтышат. Бул жактагы шаар тургундары жаңы келбетиме жакшы көрүшөт да. Анткени мага деле жаңы келбетим жагат, анткени жакшы жакка өзгөрөт. Жаман жакка эмес. Бирок баягы эч кандай деле жаман жагын көргөн жок мен ушул күнгө чейин. Көзүм ооруп же болбосо мындай билбейм, мурун кандай жүрсөм азыр деле ошондойм. Анткени бул 3 мм деле тери кесилип кайра тигилип атат. Колуңду кесип алсаң же мык кирип кетсе деле ошону эле кайра жамаса организмге эч кандай зыян жок да, мисалы. Ошого тете да бул дагы. Зыян жагы болгон бул жана имплант дегендер бар. Бул башка бир адамдын сөөгүнө сөөгү кошуу, мисалы үчүн могул ээктери кичинекей же болбосо кыска болот го. Ошондо ушу ээкти талкалап туруп мунун ордуна имплант коюшат да. Мындай бир кандай десем, силикон дагы эмес, бир башка бир катуу бир нерсе да, жасалма. Ошол нерселер адамга зыян алып келиши мүмкүн, анткени баягы биздин адамдын организми баягы самозащита деген бар да. Бир, например, тикене кирип кетсе деле ириңдеп атат. Бул значит бизге бир сигнал берип, ошо күрөшүү жүрөт да. Сыртка чыгаруу ошол нерсени. Ошон үчүн башка нерсени коюп атканда дагы организм ошентип күрөшүп, анан жанагындай агай айтып кетти, рак оорулары же болбосо ошондой оорулардын өрчүшүнө алып келет да. Именно ошондой. Биз мисалы үчүн бир эле пластиканы кылып күнөөгө бата атабыз дебейбиз. Күнүмдүк жашообузда андан көп күнөөлөр бар. Мисалы үчүн баягы кандай десем, бир ташты кармасаң деле кармадың, тийсең деле кармадың болгон сыяктуу болот да. Мисалы ушундай туура эмес сын пикирлер айтылып, сен мурдуң мындай, оосуң мындай деп досторуңуздан айтылып калган учур болгон эмес беле? Балким ошон үчүн жазатам деп аткан жоксузбу? Жок, антип айтышпайт. Мен өзүм ойлонуп, ошо үйдөн мисалы күзгүдөн көрүнөсүң да. Ошентип сөйкө түшүп, ошондойдо эле байкадым, бирок айтышкан эмес да.
эгерде ушундай жазатып кала турган болсо, мисалы дарыгерлер өздөрү мойнуна алат деген менен көпчүлүгү мындай алдын ала баягы даярдыкты айтып коюшат экен дагы, мындай болуп калышы мүмкүн, тиңдей болуп калышы мүмкүн, ал элестете албайт да, мен жакшы болуп калам деген ой пикир менен болот, бирок өкүм баягы жазаткандан кийинкисине договордо кол коюлбады беле деп баягы баштап коюшу мүмкүн экен да, ушул жагы кандай болуп калат? жана информированное согласие деп коет. Ар бир операциянын астында кол коюп, меники эгер кандайдыр бир туура эмес болуп кетсе, врачка эч кандай доом жок деген кол коюп берет. Эми ошон үчүн ошондо болуп калбаш үчүн дарыгерди тандаарда жөн эле жеңил ой менен барбай, ойлонуп, ошол нерсе мага керекпи, кереги жокпу деп суроо бериш керек өзүнөчү. Сиз айтып кеткендей, кечке эле ошондой болуп айтса, азыр эле жаңы эле сүйлөшүп турганда Матис эле келип Lexus болуп калса деп күлүп атышты эле балдарчы, ошондо болобу депчи. Эми бул деген замандын талабы. Эгер деген балдар деле ошондой эле орточолорду жакшы көрсө, же жанакындайлар жакшы көрсө, андай болбойт эле, баары эле сулуулукка басым жасабайт эле да. Эми баары тең, азыр карасаң бир нерсе айтылат, бирок даана келгенде такыр эле башка нерсени талап кылышат да. Бул жашоонун кандайдыр бир талабы деп ойлойм да, ошо сулуу болуш үчүн. Мен деле медакадемияны бүтүп атканда ошо пластический хирургия баргандан корком, анткени мага айтты эле, ушул Кудайым мен ушундай кылып жаратсам, сен менден өзүңдөн улук сездиңби деп сурайт экен депчи. Ошон үчүн пластикалык барбай, косметологияга кеткем да. Анткени бул аздык эле убакытка кишини мындай маска түрү болобу, укол кылсаң дагы бир временно эле жакшылат экен да. Бул ошол мага деле көп эле намаз окугандар келет, хачка барып келген деле бар. Ал бул временно жакшыласаң, намазы окуп аткан киши өзү жакшынакай болуп турса, аны карап, мен да намаз окугум келип атат десе, бул өзүнчө бир сооп болот экен да. Ошондуктан ошого, бирок азыр мен карасам көбүнчө эле косметология деле медицинский образованиясы такыр эле жок. Бир ай окуп алып деле келгендер бар да. Сен врачсыңбы, врач эмессиңби, эч кандай бир айырмасы болбой калды. Ошондуктан азыр пластический хирургияга өтүп кеттим да келип аткан, ал жерде жаңы эле врачтар болгондуктан чынын ойлонуп аткандай мезгилим болчу. Балкимдир Кудайым өзү сиздин передачаңарды ардап келди, косметология деле жүрө бер, пластический хирургияга барып эле кой депчи. Көз карашыңыз кандай пластикалык операцияга? Эгер өзүңдү кичине мындай туруктуу сезип, бир уверенный болуп калам десең, менин оюм боюнча эми Кудайдын буйругу дейм да, пластическалык операция кылган деле бул может быть. Сен чекеңе баары айтат го, баардык нерсе чекеңе жазылган. Балкимдир ал нерсе да сенин чекеңе жазылган. Анан жана рак оорусу менен ооруп калат деп тиги кыз да айтты, имплант депчи. Имплантты да тандап атканда мен врач сыяктуу айтып кетсем, атайын импланттар кылынат. Организмде көпкө чейин жүрө бергендер. Ал эч кандай отторжение да бербейт да. Эгер арзан сапаты жоктор болсо, ошолор эле силикон колдонсо, ошолор отторжение бериши мүмкүн. Жакшы кымбат сапаттуулар эч кандай андан отторжение бербейт. Жакшы, келиңиз. Мисалы сулуулукка көбүнчө мисалы эркектердин талабы деп эле бир мындай кесе айтсак деле болот болуш керек, көпчүлүк баягы эркектер сулуулукка басым жазары бул биринчи орунда айтыла турган нерсе. Анан ушундан улам, эгерде жолдош уруксат берсе, келинчеги барып жазатып өзүнө сулуу көрүнсө болобу? Жок, Кудай Таала тыюу салган нерсеге жолдош эмес пайгамбар дагы уруксат бере албайт да. Барсаң бар, бирок жөнөкөй адамдарды эмес, өрттөнүп кеткен, күйүп кеткен, авария болгондорду жаса да, карындашым. Мындай болбойт. Айтып атпайбызбы, баягы кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем дейт. Сыноо да, сыноо. Мисалы мен өзүм, мен да эркекмин, мен пайгамбар эмесмин, мен адаммын. Бирок туура мындай сулуу болсо дейсиң, бирок мага биринчи орунда сулуулук эмес да. Ал балекет сулуу болсун, бирок ичи өлүк болсо анын эмне кереги бар? Эң биринчи бул ыйман. Баары бир сырткы келбет биринчи көзгө урунуп атпайбы ага? Жо, баары бир, баардыгы сулуу. Могу кызды кимсин айтасың сулуу эмес деп? Бүт баардыгы сулуу, машалла. Бул жерде сулуу болуп турат, бирок эгерде адам өзүнө тандай келсе, сөз түрдө сырткы келбет көңүл бөлөт. Мындай сөз бар го, өзүңдү да күзгүдөн карап көрбөйсүңбү деп. Эркектер карабайт агай. Эркектер карабайт. Келиңиз, азыр сизге суроо задалчы. Адамдын бактылуу болушуна анын сулуулугу канчалык деңгээлде роль ойнойт? Бул жерде баягы сырткы келбет деле роль ойнойт деп айта албайм. Анткени
баягы адамдын ичинен да подсознание деп коет. Мисалы үчүн баягы адам өзүн канчалык биз оюбуз аркылуу көп нерсе кыла алабыз. Мисалы үчүн ыйык болгуң келсе оюң дагы таза болуш керек дейт го. Оюңда да күнөө кылба дейт. Ошон үчүн, например, эгер көп обществодон көңүлүм бурам десең, өзүңдү ушунчалык сулуу эмес болсоң да сулуу сезишиң керек да. Дүйнөдө бир сага тең эч ким жоктой сезишиң керек. Өзүңө мындай кандай десем, ишенимиң күчтүү болуш керек. Ошол энергияны сыртка чачырып, ошол адамдар сени ошондой кабыл алат да. Бул деген обязательно деле пластикага чуркап или макияжга баруунун кереги жок. Самое главное, адам өзүнүн ичинде бактылуу болсо, өзүнүн ичинен баягы ыраазы болсо ошол нерсеге, сырт жактагы адамдар дагы сага ыраазы болуп сени кабыл алышат да. А эгер өзүңдү сүйбөй турсаң, сырттагылар да сени кабыл алат. Сиздин карегиңиз өзүңүздүкүбү? Жок. Бул менин сахнадагы образым деп айттым. Бул баягы кандай десем, мен жашоом менен шоу-бизнес жашоо бул эки башка нерсе. Демек, мисалы, шоу-бизнес канчалык деңгээлде сулуулукту талап кылат? Сулуулукту талап кылабы биринчи орунда? Же анын талантын талап кылабы, же кандай? Эми баягы мындай сулуулук болуп туруп анан ырдай албасаң, же болбосо өзүңдү алып жүргөндү билбесең, баягы көп нерселер бар да. Мисалы үчүн машина жүрүш үчүн 4 дөңгөлөө керек агачы. А эгер бир дөңгөлөө жок болсо, уже ал көп бара албайт эч жака. Ошол сыяктуу сулуулуктун да бир канча проценти керек, талантың дагы болуш керек, харизма деген. Көп нерсе кырдуу да бул жердечи, бир эле нерсеге келип токтолбошубуз керек. Мерим, сизге суроо жаткым келет. Биздин каарманыбызды карасаңыз, оозу менен мурдун өзгөртсөм деп атат. Кандай бир кеңеш берет элеңиз? Могу мурдунун бул жагы жакпайт экен, биягы чоң экен, оозу кичиккен, чоңойтушу керек экен. Не чоңоюш керек. Чоңойгондон кийин бир адам бир 30 жашка чыкканда терең ойлоп туруп, же 30 жашка чейин аң сезими мындай устанавливаться делик да. Ошо 30 жашка жеткенде эгер керек болсо, ошол жерден кылсаңар болот. Мен оюм боюнча 30 жашка чейин ал нерсенин кереги да жок. 16 жашында эч ким да кылбайт. Анткени 16 жаш бул кичинекей бала. Ата-энеси менен барып, ата-энесинин уруксааты менен эле кылынат да. Мындай эч ким да операция кылынбайт. Мен оюм боюнча 30 жашка чейин турсаң, жакшынакай экенсиң. Менин оюм боюнча кереги жок. Аябай эле жакшынакай экен. Калчалар болсун. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз сулуулуктун курмандыктары жөнүндө сөз кылып жатабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кызыктуу маектин бардыгы алдыда болмокчу. Мурдараак айтып кетпеди устаз, ошо Аллах Таала Куранда айтканда, ошо биз ар бир инсанды эң жакшы, эң көркөм мүнөздө мындай сүрөттө жаратканбыз депчи. Анан ошо сиз өзүңүздүн Аллах Таала берген туубаса табиятыңызды өзгөрткөнүңүз үчүн ошо Кудай Тааланын алдында бир аз өзүңүздү күнөөкөр сезипчи, мындай уялган сезимдериңиз болду беле, же болобу, же андай жокпу? Жок, рахмат сурооңузга. Кандай десем, мен мындан башка көп нерсе бар дагы, күнөө. Башка нерселер үчүн да уялышыбыз керек да. Бирок мен пластикага бараардан мурун мен ошол жерде жатып, мен деле баягы Кудай деп жүргөн адаммын. Көп Кудайдан коркобуз, конечно, бирок ошондо айткан болчумун. Эгер бул сенин эркиң болбосо, Кудай, меники баягы кандай десем, удачный болбой калсын деп сурангам. Муну даже пластикий хирург Султан Тукешов байке өзүнүн Instagram постунда ошо менин сөзүм менен жазган ушул нерсени. Анткени баягы мен деле эмне жакшылык менен жамандыкты ажырата билем. Эмне жаман, эмне жакшы, эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек. Муну мен билип турчумун, кылбаш керек. Анткени Кудай бизди жараткан, өзүн баягы кандай десем, баягы биз агай айткандай анын эркине каршы чыгып атабыз. Бирок не только бул эмес, адамдар көп эле нерсе менен каршы чыгабыз. Көп нерсе бул. Сулуулуктун курмандыктары, тагыраак айтканда пластикалык хирургия жөнүндө сөз кылып жатабыз. Дал ушул студиябызга келген конокторго дагы, коомчулуктагы жарандарыбыздан бир нече суроолор келген экен, анда жооп алалы. Ошол жазап жаткан врачтар дагы күнөөгө ортоктош болобу дейт. 100%. Ошол алган акчасы арам. Ошол врачтын
өзүнө тийсе жакшы болот да, бул эмечи жамандык. Урук тукумуна, жер тукумуна кыямат кичине уланып кетиши да мүмкүн да. Өтө бул бирок деген экен да. Бирок антели десек, операция кылуу алардын кесиби болуп жатпайбы? Бейтап кайрылып жатса, кантип алар баш тартат дейт. Эгерде ошол айтып атпаймынбы, күйүп кетсе, авария болсо, анда кылыш керек. Анан туура сиз жакшы суроо берип атасыз. Бир эме айткан мага, бир врач айтканда, мен дейт аборт кылбайм десем, же болбосо пластикалык операция кылбайм десем, анда мени сотко берет дейби, же арызданат дейби, бирдеке деп ушундай айтканда, мен эми юрист эмесмин, бирок эгер андай болсо, анда ушу биздин эл шайлаган 120 депутат муну караш керек, карап тыюу салыш керек. Закон кабыл алыш керек. Ошолорду биз шайладык, ошо эл өкүлдөрү. Биз ошол демократиялык мамлекетпиз, элдин бийлигибиз. Ошолорго кайрылып, анда бир закон кабыл алыш керек, эгерде жасабагыла деп да. Жасабаган укугу бар деп. Врачтар укугу бар жасабаганга, аны иштен кетире албайбыз тигүү деген. Мен эми юрист эмесмин, бирок уккам да. Мээрим сизге суроо жаталы. Сизге кайрылган айымдар канчалык деңгээлде сулуулук үчүн курмандыкка барышат жана эмнелерге дейт? Оперирующий хирургка кылынса керек, мага болсо курмандык деле болбойт анткени эң эле оор нерсе бул глубокий пилинг, бир 2 жума үйүнөн чыга албай калат, бирок чыкса деле маска менен чыга берсе болот да. Анан көгөрүп калышы мүмкүн дейти. Көгөргөнү ушу 7 күндө кетет. Ушу 7 күндүк социумга чыга албай калышы мүмкүн. Ооздорун жазатабы сизге? Ооздорун жазат, эми бирок ал деле убактылуу эле да. Сизге кайрылган айымдар кийин өкүнүп, нааразы болгон учурлар болобу дейт? Эгер ошондо болсо, кандай кылыңыз келди эле деп мен сөзсүз түрдө сурайм да. Анткени эгер менин кардарым кандайдыр ичине өзүңүз айткандай өкүнүп калса, ал өкүнүчү барып туруп кайра эле ошо берген акчасы мага буйруп алат да. Ошон үчүн эже эмнеси жакпай атат деп сурайм биринчи. Кандай кылыңыз келди эле депчи. Кылаардан мурда дагы ошо эмнени каалайсыз деп. Менде көп сүрөттөр бар, до после болгон. Ошолорду көрсөтөм. Сиздики момундай болгондо мындай болот, мындай болгондо мындай болот депчи. Отуруп бир жарым саат жөн эле сүйлөшүп отурабыз. Андан кийин эле кылам да. Кыргыз кыздары аңсыз да сулууга, мындай жасалма сулуулуктун дегеле биздин коомчулук үчүн кереги барбы дейт? Эми бул ар бир адам өзү чечет. Бул деген баягы кандай десем, ар кимдин жашоосу өзүнүн колунда да азырчы. Ал кийин, например, биз өлгөндөн кийин деле өлүп аткан адамдын жанын көрбөйбүз да. Ошол сыяктуу ал жооп берип аткан учурду деле биз көрбөйбүз. Ошон үчүн ар бир адам өзү тандаш керек. Баягы эми билбейм кандай эле адамдар мындай бирөөнү мен мисалы үчүн бирөөнү эч качан укпайм. Менин кичинемден бери менин өзүмдүн оюм бар. Өзүм баягы кандай десем, решенияны өзүм кабыл алам да дайыма. Баягы ар ким өзү кабыл алат башка. Пластикалык операцияны жазаткан бир адам кайра экинчи жолу дагы башка жагын жазатам деп кайрыла берет. Себеби ал адат болуп калат дейт. Сиз дагы кийинчерээк кайрылам деген оюңуз жокпу дейт? Мен баягы кандай десем, өзүмдүн баардык жагымды жакшы көрөм. Бир нерсемди өзгөртөйүн дебейм эми. Анткени мен бир нерсе үчүн жертва кылдым, так эле бул нерсе аябай чоң болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн баягы менин кандай десем, бул жерде адамдын самоволя деп коет го, сила волясы да күчтүү болуш керек. Бул жакшы нерсе да, анткени өзгөрүп жакшы болуп каласың. Бул жанагындай бир наркотик сыяктуу десем да болот. Ооба, ошондой дейт да. Кайра ошол. Мындай кылсам дагы жакшы болот экен. Адам тойбойт го бир нерсеге. Дагы ошол эле нерсе иштеп калат да бул жерде. Бирок эгер сен күчтүү адам болсоң, жоктур баягы өзүңдүн оюңду, өзүң эркиңди башкара аласың. Демек эрктүүлүк керек. Эрктүүлүк керек. Мээрим келиңизчи. Мына бул жерде биздин врачыбыз айтып атпайбы сизге? Жакшынакай экенсиз, мен сизге кеңеш бербейм депчи. Анан эми оюңуз кандай болду? Мен да ойлоп калдым, ушинтип кылбай эле койсом депчи кайра. Эмнеден улам ойлодуңуз? Мен негизи өзүм кылам деп жүргөм да. Жок, мындай кылам азыр эмес, кийин чоңойгондон кийин депчи, мисалы бир окууну бүткөндөн кийин. Анан бирок азыр врач эжебиз мага эме бергенден кийин бир аз ойлонуп калдым. Зачем депчи, кайрачы, мындай кереги деле эмес экен деп. Анан айтып жатат, күнөө болот депчи. Кайра мен дагы ушу күнөө баскым келбей калды. Мен үйдө дагы атем намаз окуйт. Андан кийин айтып атпайбы, косметолог 2-3 айга эле депчи. Может, ошондой колдонуп калаттырмын деген оюм бар. Алчабалар болсун. Жакшы экен.
Мен дагы бир нерсе айтып кетейин. Шариатта деле ошол мисалы аял көчөдө эмес, үйдө эң дүйнөдө жакшы атырларды колдонсо болот. Эң бир дүйнөдө жакшы кремдерди, башкаларды колдонсо болот. Күйөөсүнө жагыныш керек, бирок үйдө. Эми ал көчөгө чыкканда сен эми ким үчүн? Ким үчүн? Ахмат же Ташмат? Үйдөгө тигин аялым дейт да. Жо, эми ал ошон үчүн үйдө уруксат. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Сизден баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу жаштар, айрыкча аял заты ошол Кудай Таала берген келбетиңерди өзгөртпөгүлө. Кудай сактасын, эгерде бир өрт кырсыктары болуп, күйүп кетип, авария болуп калса бир жөн. Ошо бир жериңерди жакшы кылам деп 10 жериңен айрылып калышы мүмкүн да. Кудай Таала айтып атпайбы, боорукер, мээримдүү, бирок Кудай Тааланын бир ысым сыпаты бар, өч алат, эсептешет. Каары келсе баарын талкалайт. Жер титиреп, канча миллиондон адамдар өлүп калып атат. Ошон үчүн кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем дейт дебей шүгүр деш керек да. Албетте Алла Таала бүт бардыгын бай кылып койсо кудурети жетет. Бүт бардыгын жөн эле бейиштин кыздарына сулуу кылып койсо кудурети жетет. Анда сыноо болбой калат экен да. Бир буту жок адам, эки буту жок адамды көрүп, шүгүр деш керек да. Курсагы касмишим кийип жүргөн адам көйнөкчөндү көрүп шүгүр деш керек. Эки комната үйү бар адам бир комната адамды көрүп шүгүр деш керек да. Бул дүйнө бейиш эмес да. Бейиште гана ушундай сулуулук болот экен, иншалла карындашым. Өзгөртпөй эмет бейишке кирип калсаң, ушу түкүргөн бейиште кыздын эгерде бул дүйнөгө түкүрсө, бүт океан суулар бал болуп калмак дейт да. Эгерде бейиште бир кызды Кудай бул дүйнөгө жиберсе, дүйнөлүк 3-чү согуш башталмак дейт. Мен ушуну алам деп. Түшүндүңүздөрбү? Ошондой жакшылык 100% бейиште болот. Бул дүйнө сен мейли падыша бол, мейли миллиардер бол, мейли башка бол, бирок баары бир бейиштегидей болбойт. Адам 100% нафси кана турган жер бул бейиш. Ошо бейишке сабыр кылалы. 60-70 жыл өмүр экен. Анын 20 жылдыгы жаштык менен, нар жагы бир 20 жылдык баягы 20дан 40ка чейин эле кичине сүйүү, сулуулук дейт экенбиз. Анан 40тан кийин бала чаганы үйлөнтөм тигүү деп түйшүк басып калат. 20 жыл ушу өзүңөр кол салбай чыдап койгула иншалла. Жакшы келиңиз мээрим, сиз дагы. Врач катары. Биринчи кылаардан мурда терең ойлонуш керек. Врачты дагы тандаардан мурда, доктурда да тандаардан мурда ошонун жумуштарын көрүшүңөр керек, отзывдарын окуш керек, интернеттен тереңирээк көрүчү. Бирок ошо кылаардан мурда ойлонуп кылыш керек да. Жөн эле жеңил ой менен барып жасатып салбаш керек. Анткени кылгандан кийин дагы бардык эле операцияны кылгандан кийин рубец болушу мүмкүн да. Азыр көбүнчүлөр ушу келгенде айымдарыбыз рубецти мага айтпаптыр деп айтып калышат. Шрамдар калат да. Анан баш жагынан кылат, көбүнчө операцияны подтяжка кылганда сөзсүз түрдө айтып кетчү нерсе, андан кийин тарак менен тараганда дагы ысык суу, муздак тийгенде ошо жер көпкө чейин сезбей калышы мүмкүн экен да, ысык сууну дагы. Ошону дагы алдын ала окуп, эмне болот, кандай болот деп. Азыр Кудайыма шүгүр бардыгында эле интернет бар, интернеттен кирип окуп көрүш керек. Бирок такыр кылган, ал нерсе ар бир кишинин өзүнүн ою деп ойлойм да. Ким айтып кеткендей, андан жаман деле иштер болуп атат азырчы, андан жаман нерселер болуп атат, мындан күнөөлөрчү. Ар бирөөнүн өзүнүн иши. Мен айтарым, биринчи ойлонуп көрүш керек депчи ойлойм да. Мен да ойлонуп, ата-энең менен сүйлөшүп, анан деген мен оюм боюнча кичинекей маалында эле эмес, ошо бир нерсени чоңойгондон кийин кылуу деп ойлойм да, кылыш керек депчи. Анан мен өзүм көрсөтүү сизге жардам бере алдыбы? Ооба, мага жакшы эле жардам берди айталам. Мен азыр мындай ар кандай нерсени ойлоп жүргөн маалым, анан ошого туура совет берсе, ошону мындай айырмалап ошону кылайын деп чечтим да. Мындайча айтканда, операциядан баш тартайын депчи. Өзүмө кайра жаап калдым десем болот. Келиңиз, азыр сиз дагы. Жакшы маек болду бүгүн. Эми кандай десем, ар бир адам, мен кыздарга кайрыларым, өзү сүйгөнгө үйрөнүш керек кыздар. Андан кийин жана интернеттеги бир модельдерди же болбосо билбейм, бир кумир тутуп ошолорго окшош сен оригиналдуу болгонго үйрөнүшүң керек.
башкалардан өзгөчөлөнгөнгө үйрөнүш керек. Бирок бул нерсени пластика гана чечпейт да. Башка образ өзгөртүң, чачыңды өзгөртөсүңбү, өзүң алып жүргөнүңдү, обществода бир кандайдыр бир ийгиликтерге жетишесиңби, баягы өзүң менен адам өзү менен өзү иштеш керек. Ошон үчүн баягы эми кылам десе, баягы өжөр адамдар бар да өзүнүкүнө турган. Эгер ошол керек болсо, ошончолук деңгээлде анын психикасына жардам бере турган болсо, аны баягы эс алып калат да бир нерсени өзгөртүпчү, самооценкасы өйдө болуп калат. Ошон үчүн ар бир адам баягы өзү чечиш керек, жакшылап ойлонуп. Жакшы. Атайын келип, убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү биздин талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз сулуулуктун курмандыктары, тагыраак айтканда пластикалык хирургия жөнүндө сөз кылдык. Сулуулук дүйнөнү сактайт. Албетте, эгерде бир гана келбет эмес, жан дүйнөнүн дагы сулуулугу болсо. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.